Assalamu alaikum. Турар ТВ-нің көршілері қандайсыздар? Барыңыздардың құтқан күніңіздер менен. Туғандар, мен азыр Талас обласындағы Керекаға келдім, туғандар. Бұл азыр мұрда Қара Бура деп аталчы, азыр Чыңгыз Айтматов районы болып қалды, туғандар. Ушу Чыңгыз Айтматов районындағы бұл жақта трасса, Таластан келатқан трасса бұл, туғандар. Бұл жақта Айкөл рестораны. Ушу барыңыздар білсеңіздер керек, жолдың бойында. Ушул Айкөл ресторанының бұл қапталына жол бар екен, көчө. Мамырбаева ушундай көчө экен да. Ушул көчөдө там сатылат, туғандар. Там сатқа чыгып атат. Эки этаж там экен. Ал тамга азыр барып көрө элекмин. Ушу азыр баратам, тартайын деп. Бардыгыбыз чогуу көрөйүк, кандай там экен, аянты канча экен, баазы канча экен, Туғандар, биз менен болуп туруңуздар, анда эмесе. Силерге чагылтырып беребиз бул жерде. Көчөнү бул жака кандай келишти көрө алдыңыздар. Бул жерде тамга барайык, сатыла турган тамга. Туғандар, буйруса сатыла турган үйгө жетип келдим. Ушул түпсүз эле жол менен келатканда асфальт, анан асфальт бүтөт экен, келаткан түз жолу. Ушу асфальт бүткөн жол менен бир аз келсеңиздер, 45-үй экен. Мына эки этаждан экен. Бул жака келдим, буйруса мына 45-чи дом. Бул общий аянты 25 сот экен, туғандар. Мына сиздер көрүп тургандай, аябай эле чек-чеген там экен. Мына чек чейтип салыптыр, туғандар. Бир сыра да кыдырып көрдүм үй жайын. Карап, аябай эле жакшы экен. Сиздерге азыр дагы көп нерсеси бар экен, ушул болушунча көрсөтүп берейин. Бул жагы гараждан башталат, гараж, воротасы бар, анан бул четинде магазин салган экен мурда. Азыр магазин иштебейт, бирок. Пескоблоктон патрашивка кылып, аябай эле сыртын кооз кылыптыр. Жолдун боюнда эле трассада анан суу агып турат бул жакта. Бисмилла деп кирейик анда. Киргенде эле эшиктин астында ушундай полный стяжкаланган бүт асфальт. Анан бул чекезинен таанышып баштайык. Сарай. Бул сарай экен, Биз ачып көрөйүк, бир сире. Тоокана ушундай неме экен. Анан нар жака чыгып кетсеңиздер болот экен, Карты менен жакшы экен. Бул подвал экен. Подвалга эле кирип чыгайык, сразу эле. Бисмилла деп. Анан мынайынан айланып барып, ана огород жакка өтөбүз. Чоң подвал бар турбайсыздар да. Ой, жакшы жазылган үй экен. Таш менен койду. Аябай кенен чоң подвал экен. Бул жака канча деген тонна ушул картошка жыйнайсыздарбы, эмне жыйнайсыздар, аябай көп батат экен. Үстүн баары ушундай плита экен, туғандар. Анан таш менен тургузулган экен да. Бул таш менен тургузулган неме экен, анан шоп коюптур. Бул жакта немелер турат, демек үйдө суу бар экен, таза суу кирген экен да. Жакшы, аябай эле бийик экен, кенен. Подвал менен тааныштык, темир эшиги менен жакшы экен, туғандар. Жакшы. Бул капталын көрөйүк, тегерегин баары гүл экен, айда жакшынакай кылып өстүрүп коюптур. Магазин болчу да бул. Бул жак магазин болгон экен. Анан дагы кимиңиздер келсеңиздер, дагы ушул жерде иштетсеңиздер болот экен. Чек-чеген магазин экен, астын баары ушундай кафелденген. Даже полкалары менен. Аябай жакшы, эшиктин решетка менен темир эшик. Магазин менен тааныштык. Магазиндин размери примерно ушул 5ке 5 барып калат экен. Ушундай болот экен, квадрат. Үйдүн бул капталы ушундай тозулган, бул наржа уже кошуна да. Мынакей полный пластиктен айнектери, сиздер көрүп тургандай. Азыр үйгө кирбестен биринчи огород жакка өтөйүк. Азыр ортого кирип, бул жагынан дагы огородко чыгып кетебиз. Сонун кылып бул жагын жаап, кухняга да, баняга да, чоң үйгө да кире турган кылып аккуратный кылган экен. Биринчи огород жакка барайык, анан келип дагы үй менен таанышабыз. Мына туғандар, огороду өтө сон экен, өтөдөн карап турганга, мына ылдыйда экен огород. Анан суу кандай келерин да көрсөтөм бул жака. Мына сиздер көрүп тургандай тереги да бар, терегин нар жагына чейин дагы бар. Участогу. Анын үйдүн артына ушундай гүлдөр тигилген экен, жашынакай болуп.
Жана айтып аткан ошо суу ушул көчөдөн келет. Мына бул турбадан түшөт экен. Шаркырап, мына огородтогу кетет ушул жакы. Бул жак менен огородтогу өстө кетет. Мынайынан барайык. Өзүнчө эле бир природа экен да, туугандар бул жакчы. Мынакей огороддун этегинде ушундай дагы алма бактар бар экен. Канча түп алма тиктим деди, мен эсимден чыгып кетти, жана айтып аткан. Шылтынан көчөттөрү бар экен, узун мындай. Сиздер көрүп тургандай. Мына көчөттөрү көп экен, аябай. Жаңы тегилген. Анан бул теректер, анан теректердин ар жагында туугандар дагы чоң арык бар. Мынакей көрүп тургандай чоң арык ал жерде. Ошол жерге чейин мынакей. Бунун участогу ошол жерге чейин дагы телефон номери экранда. Ошол номерге байланышып дагы толук маалыматын сурасаңыздар болот. Болбосо келип дагы өзүңүздөр көрүп кетсеңиздер болот бул жакты. Мынакей сиздерге мындай болушунча көрсөтүп берип атам. Эми барып азыр үйгө кирейик туугандар. Бул жакта дагы булак бар деген айткандай. Ошо булакты азыр табайык кайерде экен. Мынакей азыр булакты издеп келатам. Мынакей алмалар. Жаңы тегилген алмалар экен. Бул жакты өзүнчө эле экскурсия кылсаң болот экен да. Кайсы жерде булак? Также орайга. Туугандар, мынакей бул жакта булак, мынакей мустак суу. Эгерде мустак суу ичем десеңиз да таза суу ушул жака келип. Бул жак вообще эле күн тийбейт, көлөңкө экен туугандар. Мынакей бактын арасында. Негизи эс алуучу жайды ачып койсоңуздар болот экен бул жака. Аябай эле жакшы экен. Ушундай кай жерде токой көп, кай жерде тал көп болсо ошол жердин баары эле эс алуучу жай болуп атат азырчы. Ушуну эле ачып коюп атат элдер. Жакшы экен, негизгиси ошо булак бар экен да. Келип түшкө ысыкта ушул эле эс алып отурсаңыздар болот экен да, обедтен кийин. Жакшы экен, аябай. Үйгө барайык анда эмесе. Үйдүн ичин көрөйүк. Мынакей бул жакта 80 түп экен да негизи. Алманын түр-түрү бар, кандай. Жиляс бар, өрүктөр бар. Алманын түр-түр сорту бар, даже алып калыптыр кээбилер, Кээбилер даже алып калыптыр. Аябай жакшы жерге жайгашып турсуздар, эже. Сонун жер экен. Кем алса да жер кайтты бул жактычы. Былтыр отургузганбыз, анан быйыл салды. Була чоң ойжода вообще эле бул жак көлөңкө болду эле. Полный тегиз. Ушул жакшы экен. Аябай жакшы, сөз жок. Үйгө барайык анда. Атасы тандаганда ошон. Мындай кенен жерде сыгылбай отурайын деп. Туугандар, мынакей огородду ылдый жакта экен, көрдүңүздөр да. Негизи бул жак көп да үшүктөн да сакталат болуш керек да. Анткени далла жер экен, ылдый жакта да. Үшүктүн баары өтүп кетет. Аябай жакшы экен. Үйгө келдик, мынакей. Ошо үйдүн бул артында эле ушундай кылып, мынакей. Сонун кылып навес кылыптыр. Сону тапчан кылып, мына отурган, анан очокканда отундар да жыйнап коюптур. Аябай эле толук условияны жакшы кылыптыр. Кечин ушул жерге жатып алсаңыздар болот. Салкын экен, далда. Анан мына бул суу кете турган сливканы септик. Бул эшик азыр мына эмне деп атат элем, бул жак топка экен негизи. Топка өзүнчө ушундай сыртта экен да. Мынакей. Аристон бар экен, сыртында экен аристон. Ушул бул жагы топка экен туугандар, мынакей. Анан мынакей ушул эшиктен киргенде эле бул жагы баня. Эски баня, жашынакай кылып салыптыр. Көрсөтүп берип коеюн. Анан бул ичи. Бир семьяга жакшы экен, аябай. Аккуратный балдыгы жакшы экен да. Бул жагы кухня. Жанагы сырттан көрсөткөн негизи 2 этаж болгон дейт. Мына бул жагы плита болотпойбу? Аны үстүнө алып салган экен. Анан мындай кирип көрөйүк азыр. Бул кухня, летний. Бул жака кирип, да. Печка да жакта турат. Мына жерден чыккан келбейт го, салкын экен да. Жакшы экен. Мына туугандар, кухнянын өзү кухня эле кенен экен, аябай. Жакшы.
Эми кийинки эми чоң там. Негизи общий тамдын размери 9га 11 экен. Буюрса мынакей чоң тамга кирейик азыр, 2 этаж тамга. Аны орто менен киргенде эле тааныштырдым. Бул жакта айнек жаркырап турат экен, жарык бул орто. Жакшы экен. Бисмилла деп кирейик. Киргенде эле туугандар, бул жак киргенде эле кухня экен да. Мынакей баарын суу кирген негизи. Автомат бардык бар бул жакта. Кенен анан экинчи этажга бул жак менен чыгып кетсеңиздер болот. Экинчи этажга да өзүнчө көрсөтүп берем. Анан туугандар бул үйдө эмне бар, эмне жок бардыгы калат экен негизи. Бардыгын калтырат экен, алып кетпейт эчтекесин. Дагы ошого жараша анан баазын дагы чыгарабыз. Кухня менен тааныштык. Стол бардыгы калат ушул жакта. Кийинкиси залга киребиз. Эшиктерден андай жашнакай эшиктер. Бисмилла деп залга кирдик. Залга киргенде да туугандар мына залда эмне турат, ушунун бардыгы калат туугандар мынакей. Столбу, пардабы, эмнеси бар. Ошо анткени бул жакка ошо расчет болуп баары салынган да. Ушун баары калат. Мына залды узун зал экен, аябай. Үстү плита. Ушундай анан мындай парбойлор. Зал аябай жакшы экен. Конук тосконго. Парбойду көрүп турасыздар, өзгөчө экен. Айдегин бары мындай жалпак узун пластик экен. Узун жок, жакшы кылыптыр, неги жалпак кылыптыр асын. А мындай узун кылыптыр анан. Өтө жакшы экен. Кийинки комнаталарга барайык. Бул комната көрөйүк азыр. Бул жак мынакей чакан комната экен, спальня кылсаңыздар болот, или эз алып отура турган ушул комната экен. Бул жакында. Айнектин баардыгы бирдей экен, ушундай жалпак узун. Аябай жакшы. Бүт комната бирдей жылуу болсо керек. Ошо биринчи этажда ушундай 3 комната экен. Булар менен тааныштык. Анда эмесе анда экинчи этажга чыгайык. Бисмилла деп. Чыкканда бир нерсени байкадым, чыккандачы. Ошо лестницаны ошо ортого кылыптыр. Анан бул жакта мындай эки жакка тура турган кылып сонун кылып коюптур. Негизи коптер бир чекесинен кылчу эле, бул жакта сонун кылып мындай место калтырган экен. Мынтип сүйөнүп карап тура турган. Аябай жакшы. Эми кайсы комнатадан баштасам, бул комнатадан баштайм. Бул жак спальня экен да. Мынакей спальня экен бул жак. Уютный, аябай жакшы экен. Парбой экинчи этажда да. Бул жактын айнектери кенен экен. Жакшы. Кийинки комната барайык. Бул жак мини зал деп коет экен. Мини зал. Экинчи этаж негизи кум шубак, бардыгы натуральный. Ошондойдон калтырган экен. Кенен дем алганга деп чал ошондой деген экен да. Билген. Аябай жакшы. Ошондойдон деле калтырып койсо болот. А биринчи этаж жазалган экен. Жакшы. Бул жак мини зал. Эми кийинки комнатага барайык. Бул комната туугандар кенен спальня экен да, узундан. Мынакей чоңдорго кенен спальня экен, узун. Бул жакта чоң да айнек. Күн чыгыш бетте экен, күндүн чыгып атканын карап жатсаңыздар болот. Огородду карап жатасыздар бул жактан. Жакшы экен. Бул негизи кладовка экен бул комната. Мурда балкон болгон дейт, азыр кладовка болуп коюптур. Үйдүн бардыгы менен эле тааныштык окшойт туугандар. Анан дагы анча-мынча көрсөтпөй калганым болсо, дагы кожоюна чалып, ошол дагы сурасаңыздар болот анча-мынчасын. Эми ылдыйга түшүп дагы баазы менен сүйлөшөйүк, баазы канча деп атат. Негизи сиздер көргөн нерсенин бардыгы калат бул үйдөчү. Ушул үйгө расчет алып баары жазылган да. Балкон жакшы экен, ортодо экен, неме, лестницасы.
Мына биринчи этажга түшүп, азыр мына диванга отуруп алып бир айтайык эми. Негизи бул тамнада трехфазга кирген экен. Трехфазканын да уже баарында кагаздары бар экен, баары как положено. Анан кызыл китеби баары как положено бул үйдө. 20 сотик. Көрдүңүздөр, сыртын, огородун көрдүңүздөр, вообще эле природа. Бул жака барсаңыздар, жанагы тапчан. Ошол жерден эс алып, ошол жерден тамак пиширип, жана очоккана бар ошол жерде экен туугандар. Туугандар, баазын сүйлөштүк. Баазы негизи Кировкада да негизи там кымбат турбайт, жерлер кымбат экен. Будан да чакан эле жөн эле участоктор кымбат баага кетип атат. Анан негизи бул тамдын баазы $95,000 суруп атат. Анан кеми бар. Ошо экрандан номерге байланышып дагы сүйлөшсөңүздөр болот баазын. Анткени бул Кировкада негизи тамдар ушундай бааланат экен. Аны түшүнгөндөр бар. Ошол. Бул жактан ошо түптүс эле трассага чыгып кетесиздер, таласып барам десеңиздер. Жанагы Айкөл ресторанына ушул жак менен чыгып кетесиздер. Анан мындай мал базарга кете турган өзүнчө көчө бар экен. Бардык тарапка эле кете турган условия экен, анан тынч жер экен. Туугандар, баарын көрсөтүп бердим силерге болушунча. Ошо экрандан номерге байланышкыла. Ошо тамды алып калганга аракет кылыңыздар. Келип эле жашайсыздар, бардыгы даяр экен бул жакта. Бардыгы калат негизи. Эми анча-мынча өзүңүздөрдүн да каалагандай ремонт кылсаңыздар болот, бирок келип жашап даяр экен да, келип жашаганга. Ошол мекен жайы Талас областы, Чыңгыз Айтматов району, Кировка, Кызыл Адыр.